Күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөргө болгон баа көзөмөлгө алынат. Бүгүн монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги азык-түлүктөрдү дүңүнөн саткан базарларга барып, өсүмдүк майы менен кум шекерге болгон бааларды жана аны чекене баада сатууда коюлган үстөк наркты текшерүүгө алып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Азыркы тапта өлкөгө кирип жаткан тамак-аш майы Казакстан менен Россиядан импортталат. Ал эми кум шекер кайыңдыдан өндүрүлүп, дүң сатуучуларга 59 сомдон берилет. Негизги азыктардын баасын турукташтыруу максатында министрлер кабинетинин токтому менен 25 майдан баштап 90 күндүк чектөө киргизилди. Анда сатуучулар үстөк бааны 5%дан ашырбашы керек деп айтылган. Максимумдук чекене үстөк Бишкек шаары, Чүй, Талас, Нарын, Ысык-Көл областарында 10%дан ашпашы керек. Ал эми Ош шаарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында 13%дан ашпашы керек. Ошол биз тараптан коюлган максимумдук чекене үстөктү ишке ашыруу максатында монополия каршы орган тарабынан бүгүн бул түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.